Demek balvanдар килемисинде тааныштырып баштайлы. Элдос Кулжабаев Ысык Көл облусунан келген 27 жаштагы балван спортчу версиясына талапкер. Ал эми анын бет маңдайында өлкөнүн дал ушул 67 кг салмак бирлигиндеги чемпиону Марлен Асыкеев чыгып турат. 21 жашта Доусы РСКдан жана спорт чебери айтор. Быйылкы жылы Марлен Асыкеев өлкөнүн чемпиондугу намын сактап кала алабы деген чоң суроо бар. Анткени бул салмакта мен быйыл чемпион атагам деп турган балбандардын саны өтө көп. Алардын катарында айта турган болсок, Халмурат Ибрагимов, Нуржигит Кеңешбек уулу, Элдияр Сатаров, Тынар Шаршенбековна мен санаганда эле 5 бар. Ал эми андан сырткардагы бир топ мыкты балбандар бар экенин билебиз. Жана мына Аскеев алгачкы өзүнүн 2 упайын алды жана дал ушул жерден жыйынтыктайт деген терең ишеним бар. Күрөштү 5 упай, жок 4 упай, 5 болчу негизи. Бирок 5 упай ооба. Башка калыс 5 упай берген жана 7-0 эсеби алдыга чыгат. Ушул жерден эми биз болсо дагы 1 упай Марлен Аскеевке керек экенин жакшы билебиз. Канча дагы Элдос Кулжабаев кайгырбай турсун, анткени Марлен Аскеев финалга чыга турган болсо анда коло байгө үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алат. Аскеев ашкан жок, кайрадан эле баштагыдай мына бир калуунан жазбайм ордунда турат. Канча дагы алардын ар бир кармаштары, ар бир жүрүштөрү ийгилик жаратууга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Жок, кайрадан Аскеевдин астында калган Элдос Кулжабаев бул ирет өз учурунда туруп кетүүгө жетише алды. Мындай күчтүү каршылашка түшкөн менимче башында эле Элдос Кулжабаев билсе керек, бирок эми чучугулак деген чучугулак, анын жыйынтыгы кандай түшсө дал ошондой абалда болот. Эгерде карай турган болсок, анда бул мына ушул сеткада финалга чейин Марлен Аскеевке Халмурат Ибрагимов гана жарым финалда туш келиши ыктымал. Ал эми ага чейин Халмурат Ибрагимов туш келбейт. Ал эми Тынар Шаршенбеков, Элдияр Сатаров, Нуржигит Кеңешбек уулу алар башка ошол жолдо алардын кимдир бирөөсү финалга чыгып калса, алар менен финалда гана жолугуп калышы ыктымал. Эгерде мына ушул бүгүнкү чучугулактын жыйынтыгын карай турган болсок, андыктан Халмурат Ибрагимов менен дал ушул Марлен Аскеев жарым финалга чейин өз күчтөрүн сынашат. Аскеев жана 20 секунда убакыт бар. Бул жерде эми болушунча өзүн көрсөтүш керек эле. Айтор канча дагы Элдос Кулжабаев чийимден чыгып кеткен, анын жыйынтыгында Аскеевке 1 упай берилди жана кийинки баскычка Марлен Аскеев чыгат. Биз болсо дал ушул салмактын мен жаңылышпасам аз 1/16 финалында кармаштар менен берүүбүздү улантабыз.